уже сүйлөшүлгөн Индия менен алжам даяр, Кудай биз акчам даяр болсо, паспортун жеңердин паспортун кечирген алдым алган паспортун. Мен барам, посольство барам, биз ачтырам Кудай биз. Үчөөнө билет алып берем, бу азыр өзүм балдызым кетип атат. Анан 8-inde Дворец спорта шаарда благотворительный концертибиз бар. Кудай берсе. Анын классташтары менен бирге юбилейибиз менен чогуу бирге өткүзүп атабыз. Ал жак менен договор түзүлүп, юрист менен керектүү инстанция кирип, канатка кирип, бүт калзаки барып, милдеттер барып, ал жак бүттү уже, концерт азыр. Билеттин Кудай берсе өткүзүп койдук уже 2,5 билет. Эми ошону балам азыр неметип атат, биринен баштап чогуу калыштыр. Сизде уже бакаласа сапарга надежда бар экенсиз. Кудай берсе, мындай жигиттер азыр айтып атасың, мына биринчиден үй-бүлөмдүн атынан, өзүмдүн атынан биринчиден ушул жердеги жаштарга, бардык Ташкенттин жаштары, мен бардыгыңарга дагы айтып кетем, окуучуларыңызга, үлкөлөрүңүзгө чоң ыраазычылык берем. Силердин үйүңөрдө да ар дайым жакшылык болсун. Эч ким оорубасын. Алла разы болсун. Ыраазымын мен. Анан айтып коеюн, жакындап калды, Кудай берсе. Кудай кылса. Кайын журтум жардам берип атат, жолдошторум жардам берип атат, кесиптештерим жардам берип атат. Салып атат. Көлдө, талаштан атат. Кичине болсо дагы Кудайга каршы ошол салым ошо берип атат, алып атат Кудайга каршы. Жакындап калды. Кудай жөнөтөм Кудай. Мен ушу Кудай Тааламын эмеси менен. Ушу Кудай берсе, андан ушу силердин жардамыңыз Сапарыңызды Кудай берсе. Силерге чоң рахмат. Анан анча-мынча эметип койсом, өзүмүн койсом, жаман кат айтып койсом, мени кечирип коюңар. Кечирип. Анан бардыгы үчүн мен ыраазымын. сиздин кабашыңыз үчүн да сиздин ыраазычылыгыңыз Алланын ыраазычылыгы. Бардыгы үчүн рахмат. Рызаке. Меники азыр машинам менен теги шокточ 200 миң акча бар. Азыр муну кошсом ушу 650 миң 700 миң калып да. Андан бөлөк кыймыл жок мендечи. Донор жок. Донор жок пока. Эми сизге уктасың. Менде иштебим азыр машина бар. Машинаны сатам. Квартира сатылып. Мен кошкондо миллионго барат да. Андан нары Аллах разы болсун. Анан эми ошондо каныбага Кудай калса сиздики сапарыңыз мындай айтканда башкалды сизге сенбейт Рызаке. Мындан аркысына токтоп калбайлы. Биз жанагы сиз айткандай кылып балансыз сапарга өтсөз, биз жанагы справкаларды жаздырып аяк жагынан жардам берели, анан биз жагы иш кылайлы. Тууган урук менен, айылдаш менен, жерлеш менен мындан аркысын дагы улантып кетели. Эми миллион болуп калыптыр. Эми Тавакал, Алла берекесин берсин. Сизге деле миллион болуп калыптыр десеп кылып койчу. Наракка дагы уже бизге уже аракет кылганга мүмкүн бар экен. Анткени миллион сом эмес 500 миң, 300 миң акчаң жок анан элден чыгып кое эмесе берет да деп ачамчалап айтат да. Өзүң бир надежданы алып чыгып туруп анан сурамчылап барсаң ошондо эме болот да, туура? Ошого Кудай кааласа эми аракет кылабыз, Рызаке. Эмес кылабыз, иштейбиз. Жаштар карап турбайбыз, иштейбиз. Көчө болобу, эми Ташкент дагы эле берди. Даже айткандай ушу бардыгы нормально берди. Буга чейин болгон анткени баягы марафон акыркы эмебиз болду, мага надеждабыз болду да. Сен бир жерде ас болуп калыптыр деп кичине өзүбүз астырын түштө бирок бүт ойлонуп көрсөк, буга чейин уже эме чогулган экен жамчаларчы. Анан иштейли только. Мына иштейли. Эч убакта тартынбайлы, уялбайлы, базар болобу, зордой болобу, кара суу болобу, иштейли, аракет кылайлы. Тууган урук биз дагы биз карап турбайбыз. Биз эки жактан ошо колубуздан келишинче жардам кылайлы, ошондо жардамыбызга мына надежда бар экен. Анан кийинки да канча деген адамдар бар дедичи. Ошого мага айтып уже бар экен, Кудай кааласа ага учат экен, туурабы? Кудай кааласа, Кудай берсе. Рахмат силерге. Кудай берсе. Мондай да ооруган көп, анан ооруну алдап акча топтогон да көп да. Анан балдарыңарды каяка чыгара турган болсоңор азыр группалар бар. Бизди курсту дела кылып койсоңор ошол жакшы. Себеп дегенде ар жакта Кыргызстан жети областта тең эле тааныштар бар да. Например, бирөө чалышы мүмкүн Ташкентте ушундай ооруп атабы депчи.
десе биз ооба ооруп атат, ошол чыгып кеткенди айтабыз да. Жардам Эгерде бирөө жарымга баягы чалып туруп чалбас, мисалы да биз жеткен эч ким бизге ушундай барбы десе жок дей турган болсо, буну эмеге деле официально кылып эле участковый жетелеп билип кете берет, аны текшерип кадип келечи. Ошого биз баягындай эме кылышыбыз керек да, тааныш бар, тиги бар, бул бар. Өзүбүз жактан жардам беришибиз керек. Сизге балдарды сапарга чыгара турган болсоңуз, обязательно биз ошо жана айткан ксерокопия бирнаштын немесин полный тактап, документин тактап туруп, анан кийин биз Бишкекке болобу, кайякта тургандарыбызга чалып берип кетти. Тозуп телефондорун бериш. Кимге дайындаш керек? Группа бар. Асылга жол бар. Асылга жол бар. Асыл эгерден балам чыгардым, сага айтып коюп, анан балам чыгарды. Мен өзүм чыга албайм негизичи. Мен үйдө карап иштешим керек. Балам чыгат соң. Себеп дегенде тиги бул болуп калса да биз чалабыз. Эгер жардам керек боло турган болсо, азыр бүт баарыбыз деле машина бар да, бензин куюп өзүбүз бара калабыз ал жака, чын эле айткандачы. Баягы бир адамга бардык нерсе оор күч келет да. Биз барып ал жерден бир нерсе болду да бара калып эме кылганчы. Себеп дегенде могурудан баягы шотту ачып туруп, именно ошо акча ушу менен заниматься этип иштеген аябай көп да. Анан азыр фонддор, уюмдар барбы? Бүт ошолор 30% алып иштегендер көп. Бул оорудан посредник болуп бутуна тургандар андан көп да. Ошого ушул нерсеге өзүбүз да көңүл бурайлы, анан ортодо посредниктерге негизинен жол бербейли да. Бул мындайча айтканда бизнес болуп калган да. Азыр деле мына $45,000 биздин максатыбыз мондай болуп атпайбы? $45,000 болуп атпайбы? Ошону бийликке кайрылып туруп, ортодо посредниктерди алдырып деп атабыз. Анан бунун дары-дармеги да азыр колдон колго өтүп туруп кымбат болуп кетип атат да. Буну да арзандаттыра турган болсок, негизи ооруну ар бирибиз башыбыздан өткөрдүк. Бизден кийинкилерге жеңил болсун да. Ачык эсе. Ошого баягы баарыбыз мондайынан биримдикте аракет кылып Багыларда бир чогуу сүрөт чыкканда